Арбагыла замандаштар. Бул боюнча мен айтканымды койбойм, ой силер өткөргөнүңөрдү койбойсуңар деп эле. Бүгүнкү айта турган сөз, ой кыргыз көкөлөйм деп атып, түбүнө түшө турган бир чоң маселе бар да. Ошол жөнүндө кеп салып койбосом болбойт. Бул баягы эле ысырапкорчулук, дайыны жок тояштар, маани маңызы жок, кайдан жайдан пайда болгон, ата бабабыз укса төбө чачы тик тура турган ырым-жырымдар. Тиги мындай той өткөрүптүр. Мен андан эки эсе ашыра күркүрөтө өткөрөм деген куру намыстын деле чокусуна чыккан эч ким жок. Бул бир маселе болсо, экинчиси маркумду узаткандагы чыгымдар дагы бир өзүнчө маселе. Канчалаган тыюу салууларга карабай, байкуш бодомалдын союлганы союлган. Шерине перине туулган күндү айтпаганда деле ага кошулуп азыр мына умурага узатуу жана тозуп алуу деген да тойлор пайда болду. Алар жөнүндө дагы бир ооз кеп салып койбосом болбос. Аягы келип баягы эле чөнтөк бөксөртмөй, ой элден калбайм деген намыс менен короодогу карамалын көтөрүп чапмай болот атпайбы? Ушул көйгөй боюнча ЖИКнын депутаты Мама Садыков деген бир мыйзам долбоор даярдап атыптыр деген имишти кулагым чалып калды. Ушуну ойлогон деле бирөөлөр бар экен деп койдум. Туугандар, мындай логикага деле салып карап көрсөңөр, бизде чынында ашкере ысырап кылып маареке өткөрүп атканыбызды мойнубузга алышка убакыт келди. Ойгонолу, куру намыстан арылалы. Анан дос тааныштарың ысырап кылбайын деп тояштан баш тартып атса, ой сараң битир деп ушак салбай, тескерисинче колдоп, силер дагы ошол жолго тизгин бурушуңарды өтүнөм. Айланайындар. Түшүнөм, кыргызда бата маанилүү. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бирок батанын баасы тойдун чоңдугунда эмес да, туурабы? Кандай дейсиңер?